Достор, бүгүн Кыргызстанда TikTok платформасы бөгөттөлдү. Азыр сиз TikTokко кире албай жаткан болсоңуз, iPhone телефондон кантип настройкасынан VPN'ди жандырып алса болот, көрсөтүп кетейин. Бул үчүн атайын приложенияны көчүрүп убара болуштун кереги жок. Жөн гана телефондун настройкасына киресиз. Телефондун настройкасына киребиз. Бул жерден основные деген бөлүктө VPN и управление бар. Ага киребиз да, бул жерде VPN өчүк турат. Муну жандырабыз. Добавить. Бул жерде биринчи VPN'дин кайсыл түрүн белгилеп алышыбыз керек. Биз L2 деген типти тандайбыз. Андан чыгып бул жерине VPN Gate деп темасын жазабыз. VPN Gate. Бул жерге VPN Gate'тин интернеттен адресин алып алышыбыз керек, башка странаныкын. Так, ал үчүн VPN Gate'тин сайтына кирип Google'га VPN Gate деп жазсаңыз эле өзүнүн сайты чыгат биринчиде. Бул жерде жана биз тандап алган түрүнө туура деген петичка коюлган кодду алышыбыз керек. Биз L2 дегенди тандап алганбыз. Мына L2 петичка коюлган. Бул жерде Япониянын адреси турат. Азыр ушуну копировка кылып алабыз. Сервер. Буну мына сервер деген жерге вставить этебиз. Бул жагына только VPN деп эле жазасыз, кичинекей тамга менен сөзсүз. Парольго деле VPN, ключко деле VPN. Мынакей. Эми бул жерден автону белгилеш керек, сөзсүз. Болду, ушуну менен готово. Мынакей VPN'дин немеси чыгып калды. Эми бул жерден подключенияны басабыз. Подключено деп белгилениши керек. Вот бизде VPN жанды. Эми кайра настройкага чыгып, мына бул жерден мурда жок болчу. Мына катардачы ушул жерге VPN деп чыгып калат. Ушуну жашыл кылып жандырып алып TikTokко кире бересиз. Эгерде Wi-Fi'да отурган болсоңуз, сиз Wi-Fi'дан интернетке алмаштырсаңыз, анда VPN өчүп калат. Настройкага кирип, VPN'ди кайра жандырып аласыз. Интернетти өчүрүп, кайра Wi-Fi'га кирерде дагы кайра настройкага кирип, бир VPN'ди текшерип койсоңуз, эч кандай кошумча приложениясы жок эле TikTok өзү иштей берет.